Саламатсыздарбы, урматтуу гүл сүйүүчү айымдар. Уже күндөр ысып, гүлдөрдү кесе турган маал келди. Азыр мен ушул древовидный гортензияны кесем. Древовидный гортензияны азыр кесип коюшубуз керек. Сокодвижение башталганга чейин кыздар. Сокодвижение башталгандан кийин кессеңиздер гүлдөр ыйлайт. Анан ыйлап гүлдөр өлүп калышы мүмкүн. Бир карыч калтырып, бир почкадан калтырабыз дагы. Гүлдөрдү кесебиз. Азыр кандай алып кескенди көрсөтөм. Бул гортензиябыздын аты Magical Pinkerbell древовидная гортензия. Бул гортензияны азыр могул жерден кесебиз. Эки почка калтырып кесебиз кыздар. Көрүп турасыздар, могул жерден кесилиш керек. Булардын да баарын ушинтип кесебиз. Моундай кичинекей майда шактарды түбүнөн алып салабыз. Азыр кескенимден кийин дагы эме кылап, бир өзүм кескеним үчүн аз кыйын болуп атат. Ошол себептен азыр кесип болуп, кийин сиздерге көрсөтөм. Кесип алган шактарыбызды сууга салып, бул гүлдөрдү черенкованияга сууга салып койсок болот. Сууга салганыбызда почкадан угунат. Почечный черенкование деп коет кыздар. Азыр кесип болуп сиздерге көрсөтөм. Вот кыздар, гортензия гүлүбүздү кесип алдык. Древовидный гортензия. Майда кичинекей шактардын баарын алып саласыздар. Мына алдыда почкаларын караңыздар, аябай көп. Бул 3 жылдык древовидный гортензия Magical Pinkerbell деген сорту. Көрүп турасыздар. Аябай сонун болуп күртөктөптүр. Кудай кааласа, быйыл аябай жакшынакай куст болуп гүлдөп берет. Көрүп турасыздар. Ушундай бир карыч кыздар, андан ашык кесиштин кереги жок. Эгер алдында күртөктөр аябай көп болсо, короткий обрезка кылып койсоңуздар да болот. А так, бир могул жерде дагы эки почкасы бар экен, 2 почка, 3 почка калтырып мен кесип койдум.